Oroz көптөн бeri YouTube'га видео чыкпай калды. Себеби бизде азыр юрист жок. Соответственно, түзөтүүлөр юрист менен болбой атат, ошон үчүн бизге түзөтүлгөн видеолор YouTube'га чыкпай атат. Учурдан пайдаланып кайрылып кетким келет. YouTube'дан көрүп турган биздин мекемдештерге, араңызда да юристтер болсо, юристтерге кызматташууга чакырам. Аз бу көппү 20 миңден ашык аудиториябыз бар бизде. Азыр ошол аудиторияга биз менин негизги идеяларым эл менен кызматташуу боюнча, элге, коомго пайдалуу келүү боюнча, актуалдуу темалар боюнча ушул Миглайфты ачтым. Миглайф мына Кудай буйрса нагыз элдик проект болмокчу. Азыркы учурда ошо мигранттар менен иштешип атам. Кийин жаңы темалар кошобуз, башка тармактар менен кызматташып турабыз. Ошон үчүн бизге элге кеңеш берүү үчүн юрист керек. Юристти биз жанагы ойлоп атат бекер берет экен Конституция. Бекер эмес, акчаңарды деле беребиз. Биз анчалык эле мигранттар акчасыз калган жерибиз жок. Кызмат акыңарды аласыздар дейт. В том числе будет акысыз түзөтүүлөр консультация берүү. Бул деле сиздер үчүн да аябай пайдалуу. Баарыны миличкага чыксаңыздар, сиздер менен кеңири личкада сүйлөшмөкчүбүз. Бүгүнкү тема, урматтуу мекемдештер, мен баарыңыздарды көңүлдөрү буруп келет. Акыркы убакта Владимир Владимирович Путин амнистия кылыптыр деген кеп турат. Бул указды айтып атышат. 1 январда чыккан президенттин указы, өткөндө түзөтүү кылганбыз бул боюнча. Президенттин указы амнистия эмес, эч кандай эмес, силерге ачыгын айтайын, түзөтүү эле. Адашпаңыздар. Амнистия деп бизде амнистия деп YouTube'дагылар эми просмотр алыш үчүн кылып аткандар, менин кесиптештерим, алар деле туура эле түшүнөм негизичи. Но айтып коюшубуз керек, адилеттүүлүк үчүн бул эч кандай амнистия эмес. Мен азыр указды ачтым. Президент указ чыгарды, так как жаңы мыйзамдар кирип атканы үчүн азыркы сот чечими чыкпаган мигранттар, кимдин регистрациясы просроченный болуп кетсе, кимдир бирөө Сахарага барбай жүргөн болсо, кимдир бирөө ушундай мелкий бир нарушениялар болгон болсо, ошолар азыр амнистия кылып эмес, урегулировать этип алсын деген маселе болуп атат да. Адамдарчы. Ошон үчүн биринчи суроого мен жооп берип коеюн. Бул эч кандай амнистия эмес, урматтуу мекемдештер. Так, азыр мен экранда так, урматтуу мекемдештер. Азыр мен президенттин указын ачып алайын бул жерде. Андан кийин мы с вами продолжим разговор. Эми көрүндү, Эля. Все, указ Российской Федерации деп көрүндү. Так, урматтуу мекемдештер, ошол биринчи суроого эле жооп берип коелу. Мекемдештерди видеолорду көргөндөн кийин башка ютуберлердин ой пайда болуп атат, бул амнистия депчи. Амнистия эмес бул указ. Бул ушундай президент жаңы мыйзамдар киргенине байланыштуу Владимир Владимирович Путин жаңы указ чыгарды. Өзүнүн укугунан пайдаланып, что мигранттар мелкий немеси бар, нарушение кылгандар. Мисалы үчүн просроченная регистрация. Дагы бир ушуга окшогон мелкий бир Сахаровадан өтпөй жүргөн, границага чыгпай кирбей жүргөн, кыскасы ушуга окшогон бир мелкий немеси чыккандарга кыскасы барып өзүнүн правовой положениясыны оңдоп алсын деп атат. Чтобы 5 февралдан кийин жаңы мыйзам күчүнө кирсе, мигранттар автоматически жанагы эмнеге кирип кетишпесин деп атат да. Реестрге киргенден кийин аябай абал оор болот. Ошон үчүн ужесточениянын алдын алып Владимир Владимирович бизге мындайча айтканда шанс берип атат, регулировка кылып алып. Бирок бул амнистия эмес. Амнистия кандай болот? Амнистия болгондо бул ырайым кылат да. Кечет силердин немеңердичи, нарушениеңерди.
Мурун кылган нарушенияларга силерди мындай айтканда актайт да. Ушул адамдар нарушение кылды эле, запрет бар эле, мен ошол адамдарга өзүмдүн указым аркылуу амнистия чыгардым, мен буларды актадым. Мен кыскасы Россия мамлекети сиздерди кечирди. Эми мындан ары нормально жүргүлө деген кеп да, амнистия дегенчи. Ал жерде списоктор менен кошо чыгат. Списоктор менен кошо чыгат дагы, паланча гражданин Кыргызстана амнистияга кирди деп список болот. Ошол списокти, олчогон списокти булар сайтка жарыялап, ошолор Россияга кайра кире берсе болот деген нерсе, ошол амнистия болот. Анан могул указ амнистия эмес. Анан булар мындай деп атат да. 5-февралдан кийин эле күчүнө кирип иштеп баштайт деп атат да. 5-февралдан кийин эч кылбаган. Бул дагы түшүнүксүз болуп атат. Президенттин указы күчүнө кирген, бул ошол чыккан күндөн баштап күчүнө кирген биринчи болуп. Дагы башка айтып атышат, 5-февралдан ошол мыйзам күчүнө кирип баштап, ошондон баштап анан ошол указ дагы иштеп баштайт деген нерсе дагы бир эки ача бир түшүнүксүз маселе болуп атат да ортодочу. Ошого окшогон нерселерди мен айтып коеюн деп атайын, бүгүн видео ушундай уюштуруп чыгып атам. Ютуберлердин видеолорун көрүп атам, малатсы, жакшы видеолор чыгарып атышат, жакшы маалымат беришти. Аларга рахмат айтам. Все-таки мен мындай ачык эле айта турган нерсе, бул амнистия эмес. Бирок сиздердин регистрацияны просроченный, ошого окшогон мелкий нарушениялар болсо, сиздер 5-февралдан баштап Сахаровага барып, ошол жерден өзүнчө бир бланка берет экен. Бланканы толтуруп, жанагы штрафтар болуп калса мурун ошолорду төлөп коюп баргыла. Жана штраф берип калышы мүмкүн экен. Штраф берген болсо, бул эмне деген? Бул деген 50% сиздер выдворение болдуңар деген сөз да. 50% деп эмнеге айтып атам? Себеби дагы бир штраф алсаңыздар, уже выдворение чоңсуга киресиздер да. Сиздерге штраф кылып туруп, анан кийин айтканда урегулировать экен да положениялар болчу. Мындан ары штраф кылбайбыз. Анан бул жерде штрафка кирип калуу вероятность аябай жогору да Россиядачы бизге. Ошон үчүн мен муну никак амнистия деп айтай албайм. Указды бардыгыңыздарга айтып коем, атмекенсиздер, бул амнистия эмес. Бул жөн гана сиздерге возможность, мүмкүнчүлүк берип атат. Каттуу ужесточение болушуна байланыштуу азыркы мындай порядочный эле адамдар, порядочный өзү билип билбей ошондой мелкий немелерге кирип калышкан болсо, нарушение ошолор урегулировать этип алгыла деген эле биздин кандай десем, урматтуу Владимир Владимировичтин указы. Албетте рахмат дешибиз керек. Туура эмне биз рахмат айтышыбыз керек, конечно, ушундай мүмкүнчүлүк берип аткан үчүн ыраазычылык билдиребиз албетте. Бирок бул амнистия эмес экенин биз айтып коюшубуз керек да. Амнистия башкача болот. Амнистиядан мурун болчу эле, 2 жыл мурун. Аны билебиз да бардыгыбыз, Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2025 года деп мына жазылып атат. Ушуну окугула деп мен канча сайрадым, какшадым. Окугандар окуду, окубагандар окубады. Атмекендештер. Швейный цех деген неме сурады. Микрофон сурады. Швейный цех микрофонубуз жактым. Ошол Сахаровага барасыздар 5-февралда. Өчүрүп болуп жазылыптыр. Бланк берет, ошону толтуруп, анан карап туруп ошол жерде сиздерге эмне берет? Алло. Кыскасы бир кагаз берет, и ошол менен сиздер возможно ошол жерден даже адвокатиядан дагы өтүшүңөр мүмкүн экен. Нормат экен иште. Так, ким Швейный цех угуп атабыз. Assalomu alaykum. Алейкум. Мен могу 31-январда границага чыккам да, мен Кыргызстанга кетейин деп сагарчы мененчи. Анан мен чыгарбай койду границаданчы. Эмне чыгарбай койду? Мага эме справка берди, короче, могу эме ФСБП карызың бар экен депчи. Анан миграционканы алып калды. Бербей койду миграционкамды.
Оренбургка жиберген, Оренбургка ФСБПга бар деген, баягы аяка бардым. Барсам, мен карызым чыккан жок да, такыр элечи, тапты койду. Аяктын приставычы, судебный пристав. Азыр эми Москвага жибердим, мен Таганскийден жазып турдум агачы. Ошол жака жиберди, азыр Москвага келдим мен. Миграционка жок, кандай болуп калат меники жүрүш турушум? Чыгып кетеңиз, тезирээк чыгып кетиңиз, чыгып жатканда ошо атасыз, алып койгон дейсиз. Төлөдүм, мынакей чыгып кеттим деп айтасыз. Сурап көрсөм, мен мурун фамилия алмаштырып келгем да. Эски фамилиямдын дагы до сих пор черный да алчы. Мен сурап көрсөм, короче, ошол черныйдагыга, короче, налог төлөйсүң, мыяктан акча тапкансың дегендей чет эме чыгарып койду, короче. Сен до сих пор чыга элек экенсиң черныйдан, эски данныйың чыга элек экен черныйдан деп. Ошол себептен налог төлөп калышың мүмкүн дейт да. Сен ушу 4 жыл жүрүпсүң, мен 4 жыл жүрдүм да. Ошо 4 жылга сен налог төлөйсүң, сен акча таптың да, иштедиң да дейт да. Эми акча сурап аткан жокпу өздөрү эле сиздерди чыгарып Жок, жүрүш сураган үчүн? жок. Азыр сотко бар, сага сот бир назначать этип берет дейт эми, штраф бийле кагаз чыгарып берет дейт эми. Ал Таганскийге барып көрөйүн атам, вторник күнү иштейт экен. Вторник күнү барып көрөйүн атам ошо. Миграционко жок жүрөм азыр эми, Москвага келдим бүгүн. Эми айтасыз ошону ушундай болуп алып койду дейсиз. Бул жага ошо немеге барып туруп эле регистрация болгон ФМСке барып эле дубликат сурасаңыз дубликат деле берет. Ошондой вариант өткөндө учаря кылып алса болот экен да мыяктанчы. Ооба, кайтарып алса болот, ушул дубликат чыгарып берет. Ошол вариант бар, ошо менен жүрүп туруңуз, эми жанагы вопрос чечип. Себеби сизде никак алар аты жөнүңүздү өзгөрткөндөн кийин такыр башка паспорт менен киргенсиз, сиз башка адамсыз да. Алар аны устанавливать эткен болсо, аны доказать этиш керек. Анын эме күбөлүгүн алып ал деди да, жаныңачы, алмаштырылгандан кийин күбөлүгү бар да. Ошону Барбы? бар. Границадан чыгып атканда ошо менен чыгасың деп койду эми. Жаныңа собой салып ал деди да. Хорошо, бир вариантын айтып атыптыр, бул жакшы нерсе. Анан кийин тупик болгону жаман. Эч нерсе айтпайчы. Барсаңыз ушул немес. Указ боюнча, урматтуу мекендештер, указ боюнча дагы айтып кетейин. Чоң алдыңыз да, Швейцах? Рахмат, алдым. Ошол учря кылып дубликат аласыз сен. Миграция боюнча. Урматтуу мекендештер, указ боюнча дагы айтып кетейин. Границага кирди чыкты кылса болбойт деген дагы кептер айтылып атты. Мен сүрүштүрдүм өзүм дагы. Так бул боюнча маалымат жок. Эми кирди чыкты кылып келгенден кийин деле барыбыр 5-февралда ошону Сахарага барып коюшуңар керек экен. Мен эми консульство менен өзүм деле байланышайын деп атам бул маселе боюнчачы. Бирок мен просто бош убактым болбойт да. Улар менен только онлайн байланышам, онлайн улар жооп бербейт экен ушундай. Сөз посольствого өзүм барып келишим керек болуп атат. Эми колум бошоп калса бир күн барып келем. Именно 5-февралга чейин аракет кылышыбыз керек негизи. Негизги маселе ушул. Айтайын дегеним болот мекендештер. 5-февралдан кийин ошол жанагы нелегалдар списокко кирип калгандар 72 миң списоктун арасындагылар. Өзүңөр билип эле ошол мен ошол регулировать эткени келдим деп эле айтсаңыздар 30-апрелге чейин шансыңыздар бар. Эми штраф кылган жерим, конечно, мен үчүн мага жакпады эми кандай десем. Эми бир штраф алдым уже, бул деген почти что удвоение болдун деген да. Себеби Россияда штраф алып калуу бизде мүмкүнчүлүгү жогору да. Вероятность жогору. Ошон үчүн этият болуңуздар. Штраф такыр албаганга аракет кылгыла. Штрафты насильно берип койдурган күндө деле ал штрафты ошол начальникке, отделение полицияга барып обжалование жазганга дагы силерде укугуңар бар да. Можно с юристом, можно без юриста. Өзүңөр деле бланканы толтуруп, арызды жазып, барып начальнигине кирип, мен ушундай меники базада бар. Мени ушинтип несправедливо штраф жазышты. Штраф өлүп кетсин төлөйм, бирок мага азыр 2 штраф алсам бул эреним болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн ону жок кылып беришиңизди сураган бетер алардын укугу бар, жок кылып бергенчи. Начальник отделения полиции. Ошентип жок кылып алсаңыздар болот. Ушундай 30-апрелге чейин эми 5-февраль келип калды, 3 күндөн кийин, 2 күндөн кийин. Анан
5 февралдан баштап ошол аракет кылабыз эми. Кирдикчиликти кылгандар деле не расслабляемся баарыңыздаргачы айтып кетейин деген. Кирдичикти кылып эле койсоңор жана урегулировать калды деген эмес экен. Уже булар ошо обязательно Сахарова барсын, какой-то бир акчабыз алат. Возможно, жанагы дактилоскопияларды баштан алышы мүмкүн. Ошого окшогон маселелер болот. Эми ушул нерсени мен жөнөкөй эле силерге айтып коеюн дедим. Атайын ушуну уюштурдум. Атайын YouTubeга ушул видеону тартып атам азыр. Указ боюнча ушунун 2 ооз сөз айтып коеюн деп чыктым. Анан ушул указ боюнча жана башка сурооңуздар болсо, мен колдон келишинче жооп берейин. Ну как, не как юрист в качестве, а в качестве, как сказать, ведущего блогера, что ли, да, который уже көп нерседен кабарым бар адам катары, ошон үчүн кеңеш берип айтышым мүмкүн. Анан юрист келгенде, анан юрист менен дагы кеңири сүйлөшүп уюштурабыз. Юрист менен алып атканыбызда алган юристибиз менен башкача соглашениялар кылабыз, Кудай буюрса. Эгер түшүнгөн юрист болсо, могул жерде көгөрүп көктөп кетсе болот да, биз менен иштешип, эл менен. Себеби Миглаев бул именно народ, элдин эмеси бар да, эл үчүн элдин кандай десем биримдиги да, элдик, народный. Мен ошого аракет кылып атам. Кудайга шүгүр интернет деген бар экен. Кудайга шүгүр возможностьтар бар экен. Баарын кылсак болот экен. Болгону ошол Telegram каналда көбөйүшүбүз керек. Бири-бирибизге консультация берип айтып турушубуз керек. Ошого окшогон нерселер, мен кичинекей нерселерди уюштуруп турсак, алдыга жылабыз. Анан юрист келе турган болсо, юристке биз эми кандай десем, платный услугасын эле төлөп беребиз да туурабы? Бекер неме, и бесплатно ошол окшом чыгып эфирге консультация берип турса, бул өзү үчүн дагы тажрыйба, өзү үчүн дагы реклама болот. Так, Исокрим.